Суроолор кана? Жанагы суроолор. Географиядан суроолор. Мына. Азыр экинчисин чыгарайын, X кошулган 6 барабар -7 экен, Биз X'ти өзүнчө калтырыш керекпиз, туурабы? X'ти өзүнчө калтырыш үчүн деген 6-ны барабардыктын оң жагына өткөрөбүз. Барабардык биякта плюс 6 болуп атса, биягына өткөндө минус болуп өтөт. Демек, бул жерде -7 өзү эле бар. 6 өттү, минус болуп өттү. Эми -7, -6 кошулуп кетет, дагы минус белгисин коебуз. -13. Андан кийинки 16-ны чыгаралык. 4x плюс 6 минус 7x плюс 9 барабар 18 экен. Биз бул жерден окшошторду топтойбуз эң биринчи очередте. Барабардыктын бир жагына окшошторду топтойбуз, барабардыктын бир жагына окшош x барларды x жокторду топтойбуз. Ошондо биз барабардыктын сол жагына, бул жагына x-тарды топтойлу деп чечтик. Бул жагына x жокторду. Эми бул жакта x-тарды калтырсак, не болуш керек? 4x калды, анан -7x калды. 18 барабардыктын биягында 18 бар. Могу экөө кетип атат. Бул биякта плюс 6 экен, бияка өткөндө -6 болуп өттү. Биякта плюс 9 экен, бияка өткөндө -9 болуп өттү. 4x-тан 7x'ти кемитсек -3x. 16-дан 18-ден 6-ны кемитсек 12, 12-ден 9-ду кемитсек 3. Эми бул жерде x-ти табыш үчүн ортосу көбөйтүү болсо 3 бөлүнгөн -3 болот. Плюсту минуска бөлсөк минус чыгыш керек экен дагы, 3'тү 3 бөлсөк 1 чыгат. Андан кийинки 8-чини чыгаралык. 6 минус x барабар 9 экен, Биз x-ти сол жагына калтыралы делик. 6 болсо барабардыктын оң жагына өткөрөлүк. Демек, -x калды, 6 бул жака өттү. 6 бул жакта плюс экен, бияка өткөндө минус болуп өттү. Бул жакта 9 бар болчу, -6. -x барабар 3, x барабар -3. Эмнеге -3? Анткени бул жер 1 деген сөз да. 3 бөлүнгөн -1. Плюсту минуска бөлсөк, минус экен, 3'тү 1-ге бөлсөк 3 экен. Демек, -3 ошон үчүн. Андан кийинки 15-чини чыгаралык. 27 барабар 46 плюс 2x минус x. Бул жерде окшошторду топтош керекпиз. Бул жерде 2x минус x деген 1x калат да. Демек, x деп эле жазсак болот. Бул жерде 46 бар. Барабардыктын бул жагында 27 бар. Эми 46-ны барабардыктын сол жагына өткөрөлүк. 27 турат бул жерде, өзү эле турат. 46 бул жерде плюс экен, бияка өткөндө минус болуп өттү. Бул жерде кайсы калды? Барабардыктын оң жагында плюс x эле калды. Плюс x эле турат, плюс x бойдон калды. 27-ден 46-ны кемитсек канча? 9бу? 19 экен. Демек, -19 барабар x экен. Демек, x деген эмне экен? -19 экен. Андан кийинки кайсы болот? Кайсын чыгарайын? 32. X бөлүнгөн 4 барабар -20 бөлүнгөн 16 экен. Мындай учурда кайчылаш көбөйтөбүз. Кайчылаш көбөйтсөк, x-ти 16-га көбөйтсөк 16x. 4-тү -20-га көбөйтөбүз. 16x барабар -80. 4 деген плюс, плюсту минуска көбөйтсөк минус, 20-га көбөйтсөк 80. X барабар -80 бөлүнгөн 16 барабар -5.
Андан кийинки кайсыны чыгарайын? 72 гана. 7 бөлүнгөн 8 y минус 6 барабар 8 экен. Бул жерден эмне алабыз? Могу y деген экөөнүн ортосунда көбөйтүү деген сөз туурабы? Эгер бөлчөккө бир сан көбөйтүлүп атса, ошонун бөлүмүнө көбөйтүлөт, же болбосо үстүнө. Демек 7y бөлүнгөн 8 минус 6 барабар 8. 6-ны бул жакка өткөрөбүз, оң жагына. 7y барабар бөлүнгөн 8 барабар минус 6 деген бул жакка плюс болуп өтөт. Барабардын бул жагына өткөндө плюс болуп кетет дагы. 7y бөлүнгөн 8 барабар 14. 14-тү 14 бөлүнгөн 1 десек болот. Эми бул кайра эле кайчылаш көбөйтүү. Туурабы? 7y барабар 14-тү 8-ге көбөйтөбүз. Y деген кыскасы бул жерден 16 чыгат. Өзүңөр иштесеңер 16 чыгат. Андан кийинки 68-ди чыгарсак, минус 9 бөлүнгөн 5x барабар минус 45 болот атабы. X деген үстүнө көбөйтүлүп кетет. Минус 9x бөлүнгөн 5 барабар минус 45. 45-ти 1 бөлүнгөндө алсак болот. Кайчылаш көбөйтөбүз. Минус 45-ти 5-ке көбөйтсөк, минус 225-пи? Биринчи мунусун жазалычы. Минус 9x барабар минус 225, э? X барабар канча? X барабар деген минус 20, минус 225 бөлүнгөн минус 9-бу? X барабар 25 чыгат. Жо? Ушинтип эле анан кашаны ачкан 14-түн чыгарып коеюн. 4 барабар минус 2 x плюс 3-пү? Кашаны ачканда экөөнү тең көбөйтөбүз. 4 барабар минус 2-ни x-ке көбөйтсөк минус 2x, минуска плюстү көбөйтсөк минус 6. Эми 6-ны бул жакка өткөрүп алалык. Бuyакта 4 бар болчу, минус 6 өткөндө плюс 6 болот дагы минус 2x. 6-га 4-тү кошсок 10, минус 2x. Эми 10-ду бөлөбүз канчага? Муну бул жакка өткөрсөк, ортосунда көбөйтүү болот аткан үчүн минус 2. Бул жакта x калды. Плюсту минуска бөлсөк минус, 10-ду 2-ге бөлсөк 5. Демек, жолу минус 5. Ошентип кыздар, сабак ушундай өтүлөт дагы.